Кыргызстанда ошо 2016-жылы эки кыргыз медициналык ассоциациясы түзүлгөн. Ошондон бери Кыргызстанда эң биринчи форум болуп атат. Ошол кыргыз медициналык ассоциация айтмакчы, ошол 35 чоң профилдик ассоциациянын башын бириктирип, бүгүн ошол биринчи жыйын өткөзүп атабыз да. Эми бул жыйындан биз эмне күтөбүз? Албетте бул ошо баарыбыз биргелешип, ошо Кыргызстандын саламаттык сактоо жагына өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Ошол биздин ошол жанагы жарандарыбыз сапаттуу медициналык жардам алсын деп ошого умтулуп атабыз. Азыр баарыбыз эле эми 21-кылымда сапат деп умтулуп атабыз. Эми ошол сапаттуу жасаш үчүн ошол бизге медициналык кадрлар жетишпей атат, өзүңүз билгендей элечи. Анан ошол кадр маселесин көтөрөлү деп ошол баарыбыз биргелешип кандай жардам кылып ошону ошол проблеманы чечкенге аракет кылып атабыз бүгүнчү. Бүгін 22 ноябрда бізде Бишкек шаарында көптөгөн ассоциациясынын демилгеси менен, Саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен, ВОЗдун поддержкасы менен, Швейцариялык элчилигинин поддержкасы менен алгачкы биринчи форум өткөрүлүп жатат Кыргызстан кесиптик медициналык ассоциацияларынын. Анан бул жерде аябай чоң мындайда баягы расмий тилде айтканда круг проблем негизинен талкууга алынды. Эң негизги ушул биринчи панельный сессияда ушул кадр маселеси, ушу саламаттык сактоо тармагында болуп жаткан бүгүнкү күндөгү мындай абалыбыз. Анан кийин азыр дагы экинчи, үчүнчү панельный сессиялар болот. Ал жерде ушул көпчүлүк именно кесиптик медициналык ассоциациялардын өздөрүнүн бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү, ошолордун позициясы, ассоциацияларындагы кандай көйгөйлөрү бар, бул боюнча дагы иш алып барылат. Мындайда саламаттык сактоо кесиптик ушул медициналык ассоциация менен ишин тыгыз алып барганда баягы бири-бирибизге жеңилдик, мындайда ошондой эле мындай кадр маселесин тартуу боюнча дагы мындайда кесиптик деңгээлибизди мындай жакшы, жогорку, бийик деңгээлде кармоо боюнча улам баягы бүгүнкү күндөгү ушул мындай кадрларды даярдоодо дагы кандай көйгөйлөр бар, кандай кызматташууга чыга алабыз, ошол боюнча дагы көйгөйлөр талкууга алынат бүгүнкү күндө.